Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбызда биз мекеме, уюм, ишканалар тууралуу сүйлөшүүнү улантабыз. Анда эмесе, мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилеринин кызмат орундарын билип алыңыздар. Кызмат орундардын аталыштары. Кыргыз Республикасынын президенти. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлары. Министрлик жана ведомстволордун жетекчи кызмат орундарынын аталыштары. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы. Тышкы иштер министри. Юстиция министри. Коргоо министри. Финансы министри. Экономика жана коммерция министри. Санариптик өнүктүрүү министри. Ички иштер министри. Билим берүү жана илим министри. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри. Транспорт жана коммуникациялар министри. Энергетика министри. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри. Өзгөчө кырдаалдар министри. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри. Саламаттык сактоо министри. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри. Министрликтерде министрдин орун басарларынын кызматы, ошондой эле министрликтерге караштуу түрдүү департамент, кызмат, башкармалык жана башка түзүмдөр бар. Ар биринин өз ичинде бөлүмдөрү, секторлары, борборлору иштейт. Департаментте башкармалыктарды директор, начальниктер жетектесе, бөлүм, секторларды бөлүм башчылары, сектор башчылары жетектейт. Текстти угабыз, өзүбүздүн ишканабыз тууралуу аңгеме курабыз. Ишкана: ири, орто, чакан. 2023 жылы Чүй облусунда 33 орто жана чакан ишкана ачылды. Жылдыз иштеген ишкана. Жылдыз сүт азыктарын чыгаруучу ишканада иштейт. Жылдыз иштеген ишкана ири ишканалардын катарына кирет. Ишкананын бир нече имараты бар. Алар сүттү кайра иштетүү цехтери, тамактануу, жуунуу, кийим алмаштыруу жана эс алуу жайлары. Унаа токтотуучу жайы. Ишканада автоматташтырылган жабдыктар орнотулган. Алар адам эмгегин бир топ жеңилдетет. Мисалы, бир аппарат сүттү тазаласа, экинчиси идиштерге куят. Үчүнчүсү оозун бекитип, таңгактайт жана кутуларга салат. Бул ишкананын өнүмдөрү, продуктулары коңшу өлкөлөргө да экспорттолот. Жылдыз сүт азыктары боюнча инженер-технолог. Ал өз кесибин жакшы билген адис. Бул ишканада 15 жылдан бери иштейт. Кеп үлгүлөрүн жана сүйлөмдөрдү кайталаңыздар. Сүт азыктарын чыгаруучу ишкана. Автоматташтырылган жабдыктар. Тазалоо, куюу, бекитүү, таңгактоо, кутуларга салуу. Ишкананын мүлкү. Курулуштар, жабдыктар, чийки заттар. Тамактануучу жай, кийим алмаштыруучу жай, эс алуу бөлмөсү. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.